Текебаев, Бакиев, Акаев арак ичип, балык уулап отурушат экен. Торго алтын балык түшүп калат. Алтын балык жамоктогудай болуп сүйлөйт. Болгондо да адамча сүйлөйт. Саясатчылар, мени кое бергиле, мен силердин 3 тилегиңерди аткарам. Канча акча керек болсо берем дептир. Анча тиги үчөө керек болсо биз сенден байбыз. Кыргызстанды тонап сатып жок кылгандарданбыз. Биз сенден акча сурабайбыз, бирок ошол 3 тилекти үчөөбүз бирден бөлүп алайлык дешип Акаев баштайт. Аксыда элди аттырган элем. Каркыра менен үзүңгү кушту саттым эле. Ошол чыккынчылык унутулуп, кыргыз тарыхынан өчүп эле калсын дептир. Бакиев алтын балыкка кайрылып, 7 апрелде чоң касак кетирдим эле. Ошону кыргыздар кечирсин дептир. Текебаевга кезек келгенде адаттагыдай болду, мурдун тырештирип, нары ойлонот экен, бери ойлонот экен. Анан Акаев жабап кетип үйрөтө баштаптыр. Айт, сен жабап элең, сен мародер элең, сен жеткен аферист экениңди эл билет. Ошону эл унутуп калсын деп айтпайсыңбы? Азыр мүмкүнчүлүк бар да десе Текебаев колун шилтеп, ансыз деле эл ишенбейт менин мародер жабап аферист экениме. Андан көрө алтын балык менин жалгыз эле тилегим мына ушул Акаев менен Бакиевди дагы түрмөгө киргиз. Жалгыз зериктим. Бирге арак ичкен шерик жок болуп жатат дептир.